Assalamu alaikum урматтуу Аллахка ыйман келтирген мусулман бир туугандар. Бүгүн сиздер менен Куран китепти кармап ант ичүү жөнүндө сүйлөшөбүз. Сиздерге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн бүгүн биз 4 маселеге, ушул теманын тегерегинде 4 маселеге кеңири токтолгонго аракет кылабыз. Кыска мөөнөттөрдө колдон келишинче түшүндүрүп берүүгө аракет кылабыз. Биринчиси, ант ичүү дегендин мааниси эмне? Ант ичүү деген өзү эмне? Шарияттын көз карашы менен караганда жана биздин адаттын, салттын көз карашы менен караганда ант ичүү деген эмне? Бул бир. Экинчиси, Куран китепти кармап ант ичүү өзү шариятта болобу же күнөөбү? Үчүнчүсү, биздеги нан урсун, бычак урсун, ак урсун, балдарымдын күнүн көрбөй калайын дегендей карганга окшогон сөздөр дагы ант ичүүгө киреби же бул башка эле темабы? Төртүнчүсү, өзү негизи ант ичүү керек болгон болмосо, шарият боюнча кантип ант ичиш керек? Ушул тууралуу кыскача токтолобуз. Ал эми биринчиси, ант ичүү деген эмне? Ант ичүү деген сөз бул айтылган кабардын чын экендигин тастыктоо үчүн, күчөтүү үчүн атайын айтыла турган Аллахтын аты менен же Аллахтын сыпаты менен ант ичип, Аллага ант мына ушундай кабар болгон, же Аллахка ант мына ушул нерсени мен кыламын деп ант ичүүдү ант берүү деп аталат. Жана биздин элде дагы эзелтеден бери биздин элибиз мусулманчылыкты, исламды кабыл алып, исламда жашагандыктан мына ушул ант ичүүнү ушундай эле иштетип келишкен. Бирок ушул жерге баса белгилей турган нерсе, ант ичүү Аллахтан башка нерсе менен ант ичүү туура эмес. Сөзсүз түрдө Аллах Тааланын аты менен гана ант ичиш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Мен кана халифан фальяхлиф биллах ау лиясмут". Кимде ким ант иче турган болсо, Аллахтын аты менен гана ант ичсин, болбосо ант ичпей эле койсун деген. Сахабалардан Умар радыйаллаху анхудан риваят кылат. Бирде сахабалар пайгамбар менен бирге сапардан келаткан убакытта атасына ант ичүү берет. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тыюу салып, мына ушул нерсени кайталоо үчүн эскертүү иретинде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ала инна Аллах янхакум ан тахлифу мин абаикум, фаман кана халифан фальяхлиф биллах ва илля фальясмут" деген. Билгиле, чындыгында Аллах Таала силерди тыйды, атаңар менен ант ичкенден тыйды, башка нерсе менен ант ичкенден тыйды. Эгер кимде ким ант ичиш керек болуп калган болсо, анда Аллахтын гана аты менен ант ичсин, же болбосо андай кыла албай калган болсо, анда унчукпасын, ант ичпесин деген. Мына ошондуктан ант ичүүнүн эң чоң эрежелери, эң чоң рукундөрү, эң негизги аткарыла турган шарты десек дагы болот. Сөзсүз түрдө Аллахтын аты менен гана антуучу эсептелинет, ант берүү керек. Андан башка нерсе менен ант ичүү бул талаптагы ант ичүүгө кошулунбайт. Эми экинчи каралып турган маселебиз, жогоруда биз айткандай эле, экинчиси Куран китепти кармап ант ичүү. Куран китепти кармап ант ичүү. Азыр бир көчөдөгү жүргөн, жаңы окуп келаткан балдардан баштап, көчөдөгү базарда жүргөн адамдарда, соода кылып жүргөн адамдан баштап, жогорудагы депутаттарга чейин, министрлерге чейин "Апке Куран китепти ант ичип берем, менин кабарым чын, же могул иштерди мен убадам аткарып берем" дегенге өтүп алышты. Өзү деги Куран менен ант ичкенге болобу? Эгерде адам, Куран бул Аллах Тааланын сөзү, мен Аллахтын сөзү болгон Куранга ант ичемин десе, бул маселе аалымдар ортосунда аябай талаш. Кээ бирлери бул Аллахтын сөзүнө деген мааниде айтса болот деген алымдар бар, көпчүлүк алымдар болбойт деп дагы айтат. Себеби бул Аллахтын аты менен эмес, башка нерсе менен ант ичүүгө барат деген алымдар дагы бар. Бул өзүнчө бир талаш. Эгерде "Ал кел Куранды" дебейле, Аллахтын сөзү болгон Куранга ант десе, мына ушундай талаштар бар. Бирок "Ал кел Куранды" деп туруп, Куран китепти кармап, ошол менен ант ичкен болсо, бул такыр болбойт, шариятта тыюу салынган иштерден. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ман халафа би гайриллахи факад кафар ау ашрак" деген. Кимде ким Аллахтан башка нерсе менен ант ичкен болсо, анда ал адам ширк кылды же куфурлук кылды дейт. Кафырлык кылды деп айтат. Мына ошондуктан бул маселеге аябай көңүл буруш керек, этияттаныш керек. Аллахтан башка нерсе менен ант ичип алуудан аябай этияттаныш керек. Куран китеп менен дагы ант ичпеш керек. Аллахтын аты менен же Аллахтын сыпаты менен гана ант ичиш керек.
Курандан башка тарыхый китептер менен дагы ант ичкенге болбойт. Конституция менен дагы ант ичкенге болбойт. Же болбосо өзүнүн чоң аталары менен дагы, бабалары менен дагы ант ичкенге болбойт. Жалаң гана ант ичиш керек болгон болсо, жаратуучу, баарыбызды жараткан Аллах Таала менен ант ичүү керек болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына ошон үчүн эскертип, "Мен халафа би гайриллахи фақад ашрак ау кафар" деген. Кимде ким Аллахтан башка нерсе менен ант ичкен болсо, ал куфурлук кылды же ширк кылды деп. Аллах Таала Куранда да айткан: "Вала тути кулла халафин махин". Ар бир жеңил нерсеге дагы ант иче бере турган адамдарга сен моюн сунбагын деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямга буйруйт. Жана ошондой эле Аллах Таала башка бир аятында: "Вахфаду айманакум", силер антыңарды сактагыла. Көп ант иче бербегиле деген бул аяттын тафсири эки алымдар тафсирлешет. Көп ант иче бербегиле деген маани, экинчиси ант бергениңерге антыңарда тургула деп. Ошондуктан мусулман пенде ант иче турган болсо, талаптагыдай кылып Аллахтын аты менен ант ичсин. Эгер ант ичкен болсо талаптагыдай, анда ал ошол антын аткарыш керек. Жөн гана жалган сөз катары кетпеш керек. Кимде ким ант ичип туруп аны аткарбай калса, бул дүйнөдө дагы, кыяматта дагы Аллах Тааланын алдында жооп берет. Эми үчүнчү маселеге токтоло турган болсок, мындай эске алыңыздар, биз убакытты, сиздердин убактыңыздарды үнүндөө максатта аябай кыска мөөнөттө жеткиликтүү түшүндүрүүгө аракет кылып атабыз. Себеби бул жөнүндө айта турган болсок, көп маселелер жатат. Үчүнчү маселе ант берүүгө байланыштуу. Биздеги нан урсун, бычак урсун, ак урсун, балдарым күнүн көрбөй калайын дегендер дагы ант ичкенге кошулабы же кошулбайбы деген маселе. Нан урсун деген нерсе ант ичкенге кошулбайт. Нан менен бир урган болсо адам эч нерсе кылбайт, жыгылып кетишин. Жыгылып да кетпейт, кээ күчтүү адам болгон болсо. Бычак урсун дегенде да бычакта эч кандай касиет жок. Бычакты кармаган адамда күч болушу мүмкүн, бирок бычактын өзүндө ал эч кандай касиетке ээ эмес. Ошондой эле балдарым күнүн көрбөй калайын дегендей да булардын бардыгы, бычак урсун, нан урсун дегендердин бардыгы каргануу деп атат. Ант ичүү эмес, каргануу. Эгерде мен айткан убадамды аткарбай калсам, Аллахтын каргычы болсун дегендей эле сөз. Нанга жетпей калайын, ачарчылыкка жетип калайын деген сөз нан урсун дегени. Бычак урсун дегени бир кырсык болуп бирөлөр мени союп кетсин дегендей эле сөз. Мындай каргануу мусулман адамга жарашпайт. Себеби биздин динибиз каргануудан кайтарган. Каргануу деген сөз арабча ла'на, кыргызча каргануу. Мааниси Аллах Тааланын ырайымынан алыстатуу деген маани. Бир далил келтиребиз. Бейиш жана тозокто Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көргөн, жана тозокту көргөндө көпчүлүк тозокко түшүүчүлөр аялдар экендигин айтканда, аялдарга эскертүү берип, силер садака бергиле, ибадатыңарды аткаргыла, аялдардын көпчүлүгү тозокто экендигин көрдүм дегенде, аялдардан бирөөсү "Вабима залика я Расулуллах?" Эмне себептен аялдар көп тозокко кирет деп сураганда, Пайгамбарыбыз эки себепти айткан. Эки себептен улам аялдар көп тозокко кирет. Биринчиси "Тукфирна ла'n" деген Пайгамбарыбыз. Экинчиси "Ва такфурнал ашир". Силер көп карганасыңар, биринчиси. Экинчиси күйөөңөргө нааразы болосуңар. Мына ушул эки сыпаттын себебинен аялдар көбүрөөк эркектерге караганда тозокко түшүшөт. Чындыгында аялдар көп карганат. Болор болбосун нерсеге дагы бул алсыздыгынанбы, табиятынан жаратылган алсыздыгынанбы көп карганат. Бирок шариятыбыз мына ушундай каргануудан абайлаганга, этият болгонго чакырат. Бул тозокко түшүүгө себепкер болуп калат. Мына ошондой эле аялдардай эле эркектер дагы көп каргана турган болсо, хадисте айтылгандай эле тозокко түшүүчүлөрдөн болуп калышы мүмкүн. Биздин шариятыбыз каргангандан тыят. Болор болбосун нерсеге каргангандан тыят. Мына ошондуктан нан урсун, ак урсун, балдарым күнүн көрбөй калайын, бычак урсун деген сөз шариятта тыюу салынган, күнөө болгон иштерден мусулман пенде мындан аябай этият болуш керек. Төртүнчү маселе, кантип ант ичишибиз керек. Эгерде ант ичиш керек болуп калган болсо, кантип ант ичиш керек. Өзү мусулман адам жалган сүйлөбөйт. Ант ичиш шарт эмес. Ант ичиш биз жогоруда аныктамасын айткандай эле айтылган кабардын чын экендигин тастыкташ үчүн, бекемдеш үчүн айтыла турган нерсе. Мусулман адам сүйлөсө жалаң гана акыйкатты гана сүйлөйт. Себеби жалган сүйлөө күнөө экендигин билет. Бир нерсени убада кылган болсо, мен мына ушул иштерди аткарып берем десе, мусулман адам жөн эле аткарып берет. Ал-муслимуна аля шурутихим деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Мусулмандар ортосунда койгон шарттарында турушат.
шарттарына турушкандыгы үчүн өзү мусулман деп баса белгилеп айтты. Шарттарга туруу мусулмандык милдет. Бирок кээде күчөтмө мааниде ант ичиш керек болуп калган болсо кантиш керек. Анда биз жогоруда айткандай эле пайгамбардын айткан осуяты "Мен кана халифан фалияхлиф биллах ау лиясмут". Кимде ким ант иче турган болсо, анда Аллахтын аты менен гана ант ичсин, болбосо ант ичпей эле койсун. Бир эле шарт. Урматтуу бир туугандар, ант темасына келгенде кимде ким ант ичүүнү каалаган болсо, эч бир тарых китептерди дагы алып келгенге, Куран китепти дагы алып келип ант ичиштин кереги жок. Өзүңүздөрдү күнөөгө батырбаңыздар. Жөн гана Аллахтын атына ант ичип ант берсеңиздер болот. Аллахка ант депчи. Бирок ошол эле кезде көп ант иче бериштен дагы пайгамбарыбыз кайтарган. Жана Аллах Таала Куранда буйруган: "Вахфаду айманакум", антыңарды сактагыла, көп ант иче бербегиле деген. Аллах Таала баарыбыздын үй-бүлөбүзгө тынччылык жана береке берсин. Жана көп ант иче бере турган адамдардан кылбастан, ар дайым сүйлөгөндө акыйкатты сүйлөй турган, жана мынау иштерди аткарып берем дегенден кийин аткарып бере турган мусулман болууну баарыбызга насип кылсын. Жана ант иче турган болсок, шарияттын чегинде ант бере турган кылып, жана антыбызга тура албай кала турган, эки жүздүү болуп калуудан Аллах Таала баарыбызды сактаган болсун. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.